Шаарындагы маселелерди чечүү өзү үчүн да, эл үчүн дагы пайда алып келет да. Бул өңүттөн алып караганда ушул жергиликтүү кеңештерге канчалык деңгээлде маани беришибиз керек? Бул негизи айтып атат го, башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадан депчи. Эң негизги жөнөкөй кичинекей тепкичтен башташ керек деп ойлойм да. Өзүбүздү өнүктүрүп жаштар. Биз айым эле жаштар азыр интернет өнүккөн заманда баары эле кресло жатып эле сындап атпайбы чоң саясатчылардычы. Андан көрө ошол нерсеге аралашып, өзүн өнүктүрүп, элге таанытып, аны ошол айылдык кеңештен баштап өзүн көрсөтсө жакшы деп ойлойм да. Мен биздин айыл Бакыян айылында ошо 2023-жылы буюрса айылдык кеңештин шайлоо болот. Быйыл болот. Бизге эксперименталдык болуп 2 айылга Кыргызстан боюнча ушундай болгон. Анан биз кечирээк болот. Мен ошого өзүмдү азыртан даярдап баштадым да. Мисалы, азыр шаарга келгенибиздин себеби ошол жаштар парламенти деген долбоорго ошо жаш депутат болуп келдим. Негизги эле максат ошол өзүмдү өнүктүрөйүн, коомго пайдабыз тийсин деп. Анан эмнеге аралашып атабыз себеп дегенде ошол жерде мисалы жылдык бюджеттер бекитилгенде жаштардын үнү кулбай калат экен ал жерде. Анан биз бул жактан кайрылуулар жасап же башка кылган менен деле алар өздөрүнчө мисалы жаштарды эле улакка же болбосо дагы бир спорттук оюндарга бөлөт дагы билим берүү, андан тышкары интеллектуалдык мындай өнүктүрүү жаатында ошо каралбайт экен да. Биз ошо жаштар сунуштап бир 10 күндүн ичинде эле айттык, ушу биз уюштурабыз деп китеп окуу конкурсун уюштурганбыз жаштар арасында. Бюджеттен карап берди. Бирок ошол нерсени биз депутат болуп келсек, дагы бир мындай жакшыраак чечип, арабыздагы ошол коллегаларды ынандырып, эң негизги ошол жаштардын маселелерин көтөрдүк. Мисалы, мектепке баратканда кээ бир жолдордо азыркы үчүн ала шарбыт учуруп, аябай кыйналышат да окуучуларчы. Ошол нерселерге көңүл бурсак деп. Аны элди ойготуп, элдердин жардамы менен деле кылып, анан бюджеттен карап ошо эки жак мындай бирдей иш алып барса, жакшы бир жетишкендиктер болот деп ойлойм. Азыр бизге Талас облусунан Айгерим Алымкулова скайп аркылуу кошулат. Ал башында жергиликтүү кеңешке шайлоого катышуу чечимин кабыл алып, бирок акыркы минутада оюндан кайтып кеткен. Биз азыр Айгеримдин өзүнөн эмне себептен ушундай чечим кабыл алгандыгын билебиз. Бүгүнкү күндө дагы азыр сунуштар келип жатат. Биз менен баары кошул, талапкерлигиңди кой деп. Талаш шаардык кеңешине ошол эле учурда мен өзүм айылда туулуп өскөндүктөн ошол айылдык кеңешке дагы маселелерди жакшы билесиңер, келгиле деп сунуштар келип атат. Бирок эмне себептен мен азыр барган жокмун? Биринчи кезекте ар бирөөбүз өзүбүзгө анализ жасашыбыз керек экен да. Жаштар келсин деп бул айта берсе оңой да, айта берсек боло берет. Бирок ошол кандай жаштар деген маселе бар да. Сиздер айтып өткөндөй эле бюджеттик процессти, жергиликтүү маанидеги 25 маселени чындыгында эле билген, айылдын көйгөйлөрүн, муктаждыктарын так аныктап, анан конкреттүү бир ошону чечүүгө сунушу бар. Мен жөн эле депутат болбойм, ал жерге барып өзүмдүн бизнесимди ойлоп же болбосо башка бир маселени көздөш үчүн депутат эмесмин. Мен чынында эле элдин көйгөйүн, маселесин чечиш үчүн депутат болуп атам деп. Анан ошол эле учурда бир мындай укуктук талаада дагы мыйзамдарды жакшы деңгээлде билген адамдар барыш керек деп ойлойм. Мен бүгүнкү күндө ошо коомдук активист жана ошондой эле өкмөттүк эмес уюмда иштеп, бул тарапта көп жумуш жасашым керек экендигин көрүп алдым. Дал ушундай чечим кабыл алган Жакшылык Матанов да биздин студияда отурат. Сиз дагы акыркы убакта саясий чөйрөгө активдүү аралаша баштадыңыз эле. Эмне токтотту? Мен өзүмө бир 10 жыл аралык саясатка такыр аралашпайм деген чекитти койдум. Себеби дегенде өзүм кылып жаткан жумушум менен аз саясатка баргандан кийин элге тийгизе турчу пайдамды таразанын эки жагына коюп көрсөм, мен саясатка барганда деле депутат болуп жогорку кеңешке барганда деле, жергиликтүү кеңеш дейм го, жогорку кеңешке барганда деле эч нерсе чече албаганын толук түшүндүм. Себебинен жалгыз эч нерсе мүмкүн эмес экен. Жакшы президенттер да болгон биздечи, аябай жакшы, сонун оозунан жаман сөз чыкпаган президенттер келген башыбызга, бирок мамлекет өнүгүп кеттиби? Жок да. То есть эмне мен толук түшүндүм. Мен командам болмоюнча мен мамлекетке эч кандай пайда көп мындай толугу менен өзгөртө турчу бир пайда алып келе албаарымды толук түшүндүм. Ошон үчүн мен ушу билим берүү багытында келечекте бир 10 жыл аралыгында өзүмдүн кадрларымды даярдап, командамды даярдап, ошо 10 жылдан кийин ошо командам менен толук мамлекетти өзгөртүүгө барайын деп чечим кабыл алдым. Ошондуктан буга чейин парламенттик шайлоого катышканыңызды билебиз да. Салыштырсаңыз, шайлоо процесси кандай жүрөт экен? Саясатка бир аз
баш багып көргөн адам катары айтсаңыз. Сиздин угайын деген жоогуңузду айтып берейин. Негизи жогорку кеңешке кандай гана саясатка аралашпа, сен калп айтышың керек экен да, каалайсың каалабайсың. Мен азыр 10 жыл аралыгында мында калп айта албайт экенмин, жүрөгүм чыдабайт экен, кээ бир жамандайт экен, бирөө туура эмес, тааныбаган эле сени такыр өмүр көрүп көрбөгөн адамдар соцсеттен жаман сөздөр жазат экен. Мен ал нерсеге мындай туруштук бере албайт экенмин да. Улуш мен азыр жалгыз барсам деле эртең жамандашат, эчтеке кыла албаарын билем. Ошон үчүн жогоруда айткандай, калп айт, мен тамашалап соцсетке жаздым да, мен азыр калп айта албайт экенмин, калп айтканды үйрөнгөндө келейин деп. Ушул нерсеге каршымын да. Себеп дегенде бул байке билимдүү экен, мисалы сүйлөгөн сөздөрүнөн бир жакшы иштер жазарына көзүм жетип атат да. Мисалы Айкерим деле коомдук иштерге активдүү катышып, биз ошо дилгер окутуу курсунан тааныйм. Анан булар барбаса, булардын ордун башка билимсиздер басып атат да. Ушул нерсе өкүнүчтүү да бизде. Себеп дегенде WhatsApp группалардан же болбосо бир достор менен отурганда сен депутат кылабыз деле айылдык кеңештергечи. Болду, ал өзүнө бир ишенич пайда болуп анын баарын коюп, мүмкүн өтүп кетсе эчтеке кыла албай эле 4 жылда бир толк жок да. Анан бул байке Айкеримге окшогондор барса дейм да, мен оюмчу. Булар жакшы результат көрсөтүшмөк. Жок дегенде тажрыйба топтоп кийинки бир кадамдары жакшы кадамдар болмок да. Мындай нерсе бар да. Сиз абдан сонун айттыңыз. Барса, мисалы, жакшыдан жаманга, өтө жаманга караганда бир аз жаманыраак барса жакшыраак болот деп атасыз да, туурабы? Салыштырмалуучу. Бирок мындай нерсе бар. Сен андан да көп коомго пайдалуу кыла турган жумушуңду көзүң жетип кылып жаткан болсоң, эмне үчүн сен ал жакка барышың керек? Андан да көбүрөөк пайда алып келип атсаң. Айтайын деген нерсем, бизде мисалы депутаттарга коомдо көз караш башка да, жаман көз караш менен карашат. Анан ошон үчүн ошол көз карашты жоюш үчүн болсо дагы бул мындай жогорку бийликтегилерге жакшы билимдүү адамдар барса деген ойду айткым келет. Жогоруда да биз чоң саясатчыларды, учурда депутаттарды да сындап атабыз. Негизи эле андай жаштар кандай сунуш бересиңер? Ошол билбейм, шаардык кеңешке бараткан, айылдык кеңешке бараткан жаштарга кандай сунуш бересиңер анда силер эгер өзүңөр барбасаңар? Мен сунуш бул жактан азыр бергенде мындай да, жаштарга албетте ак менен караны, адал менен арамды ажыратып, чыныгы эл үчүн иштеп бергиле деп сунуш берет элем. Мен кыскача айтканда ошондой да. Жеке чөнтөк үчүн иштеп, жеке кызыкчылыктар үчүн саясатка барасаңар, анда жаңылышасыңар. Андан көрө Стамбулда, Москвага коо жасасаңар көбүрөөк пайда табасыңар деп айтат элем да. Эмне себептен мисалы балдарды аялдарга тапшырабыз, билим берүүгө, тарбия бергенге. Анан эмне себептен бюджет, үй бүлөлүк бюджет ошо аялдарга берилет. Алар баардыгын камсыздашат, мисалы ошол эле кызматтарга, ошол эле тамак ашты жайгашып турабы. Анан мисалы үй бүлө деле ошо мамлекет сыяктуу да. Анан эмне себептен аялдар ошол жергиликтүү кеңешке депутат болууга аттанайын десе, мисалы ошол эле үй бүлөдөн колдоо болбойт. Ошо аялга ишенип атат да, анан кийин эмне себептен ошол эле жакшы үлгүнү жалпы коомчулукка, жалпы Кыргызстанга ошол өзүнүн үлгүсүн, тажрыйбасын бөлүшкөнгө эмне себептен колдоо көрсөтпөйт. Бул жакта айтып атпайбы, мисалы жаштар мен калп айта албайт экенмин деп жогоруда бир качасын айтты. Тамашалап атат. Жөн, мисалы сөзсүз эле ошол эле депутат болуп барыш үчүн ушундай бир башкача образда болуш керекпи, же кандай? Маска кийиш керек да. Бет кап кийиш керекпи? Жок. Силер дагы маска кийсиңерби ошондо? Жок, маска кийиш керек деген ойдон мен алысмын таптакыр эле. Эми кээ депутаттар, кээ эмес эле көп эле депутаттар эми чын дегенде алдайт адамдардычы. Депутат болуп өзүнүн өз кызыкчылыгына иштейт. Маска кийгенде мен кийбейм маска, ошондой болуп эле айтпадымбы? Мен мусор чогултуп, жана барып лампочка коюп, же жана ветерандарга барып бир белектерди берип жүрө бербейм да. Эми ошол маска кийген сыяктуу болуп калат да. Чоң жыйынтыкка жетиш үчүн, чоң ийгиликке жетиш үчүн чоң команда керек. Биз ушу 2019 жылдан бери ушул командабыз топтолду. Мисалы, азыр чоң политиктерди алып көрсөк, бир партиянын түзүлүшүн карасак, ал жакта интерестер менен чогулган адамдар да, кызыкчылык менен барып муну бөлөбүз, муну мындай алабыз деген. Биздин ниетибиз бир да, оюбуз бир, ошондуктан биздин команда башкача, биздин идеология башкача, биздин эволюция башкача болуп келген да. Коркуп отура берсек болмок, бирок биз бири-бирибизге ишенебиз. Биз колубуздан келет экенине чын жүрөктөн ишенебиз. Ошон үчүн бара жатабыз. Жалпы талапкерлерге ийгилик каалайбыз, алдыдагы шайлоо жакшы өтүп, татыктуулар келсин. Достор, биз бүгүн жергиликтүү кеңешке шайлоого аттанган жаштар жана айымдар тууралуу сөз кылдык. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө. Биздин бардык берүүлөрдү социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан көрө аласыздар.